жылдан бери 7-8 ноябрь күндөрү Кыргызстанда ата-бабалары эскерүү күндөрү деп кабыл алынып, расмий түрдө белгиленип келет. Мында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндөгү мааниси зор болгон 3 тарыхый окуяга басым жасалат. Бул күндөрү 1916 жылдагы окуя, 1917 жылдагы Октябрь революциясы жана репрессияга кабылган кыргыздын чыган уулдарын эскеребиз. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кырлар барбы кыргыз өлүп жатпаган деген ырсаптары тегин жеринен чыкпаса керек. Кыргыз тарыхында эң кайгылуу окуялардын бири 1916 жылдагы Үркүн окуясы болгон. Эзелтеден эркиндикке умтулган, ала тоо жергесин ар кимдерге бастыра бербеген кайран кыргыз эли ушунда бир катуу кемиди. Кемигенде да кандай? Кечеги эле Үркүндүн 100 жылдыгын белгилегенибизде анын кесепетинен 120 000 кыргыз ашуу белдерден, агын катуу суулардан, падышалык Россиянын жазалоочуларынан набыт болгондугу расмий айтылды. Октябрь революциясы кыргыз элине өзүнүн мамлекетин кайра жаратууга шарт түздү. Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Иманалы Айдарбеков, Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов жана башка үндү туңгуч интеллигенциябыздын өкүлдөрү бүгүнкү мамлекетибизди түптөп кеткенин эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Тилекке каршы кайран кишилер репрессиянын курмандыгы болушту. 8 ноябрь дал ушул саясий репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү болуп саналат. Кыргызстандын көз карандысыз мамлекет болушу доорлордун кезеңинен, кылымдардын түпкүрүнөн манас баштаган ата-бабаларыбыздын тилеги эң сөзү болчу. Дайыма айтып келгенибиздей, биз бул күндөрдө жашап жатканыбыз үчүн абдан бактылуубуз. Муну тарых тандырбайт. Ал эми ушул күндө бизге мурастаган, ал үчүн кан жанын аябаган ата-бабаларыбыздын аракети дайыма эсибизде. Ошондой эле элибиздин эгемендигин көздүн карегиндей сактоо баарыбыздын ыйык милдетибиз экенин унутпайлы. Он айлык бала не күнгө жетти, он актабыйлап борун тырмалап, энесин ээрчи артынан кетти. 80ге чыккан абышка бөлдү, секелек кыздар муңзарды көрдү. 8ге жашы тола элек бала, 8ге толбой